Түз эфирде Лондон, BBC саламатсыздарбы. Элер алчана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Дүйнөдөгү эң терең жана эң узун туннель ал айлана чөйрөгө зыян келтирбейт жана Европа боюнча жүк ташууну тездетет. Артка карай акыркы жол. Европага келатып жолдо каза тапкан мигранттарды мекенине жеткирүү татаал жана кымбат экенин жакындары айтууда. Ошондой эле Кытайда жаңа атол кыймылын колдогону үчүн камакка алынып, Таиландка качып кетүүгө мажбур болгон аялдын окуясы. Бүгүн дүйнөдөгү эң терең жана эң узун тоннелди расмий ачылышы салтанаттуу иш-чаралар менен белгиленүүдө. Жогорку ылдамдык менен жүрүүчү поездер Альпы тоосунун алды менен түндүк жана түштүк Европа ортосунда каттап турмакчы. Натыйжада жер үстү менен жүк ташыган миңдеген унаалардан жолдор жеңилдейт. Швейцариялыктар 20 жылдан бери туннель казып келген. Тоодон алып чыгарылган таштар менен Египеттеги 6 пирамида курса болот деп маалымдалууда. Эми Европада соодага тоскоолдук жаратат деп айтылган Альпы тоолорунун алдынан жүк ташыган ыкчам поезд жүрмөкчү. Аймакта жылына 1 миллионго жакын жүк ташуучу унаалар туннелдер аркылуу өтүп турат. Жолдордо тыгын пайда болуп, жаратылышка ар кандай коркунучтар жаралып жатканы айтылат. Швейцариянын мөңгүлөрү эрип жатканы бышык. Жыл сайын флора жана фауна жок болууда. Аймактагы биологиялык ар түрдүүлүк коркунучта. Биз Альпы тоолорундагы экосистеманы коргоп калуу саясатыбызды ишке ашырып жатабыз. Дүйнөдөгү эң узун жана терең темир жол туннели сыноодон өткөндө поездер саатына 250 чакырым ылдамдыкта жүрдү. Жүк ташыган вагондор туннелден 17 мүнөттө чыгып кетмекчи. Европанын лидерлери туннелдин ачылышына катышты. Жылына жүздөгөн жүк өтчү туннель чөлкөмдөгү мамлекеттер үчүн маанилүү экени бышык. Швейцария курулуш иштерине 12 миллиард доллар жумшаганы менен өкмөт туннель жаратылышты коргоп калыш үчүн ишке ашырылганын айтып, ал каражаттан кыйла маанилүү экенин баса белгиледи. Жүздөгөн мигранттар Европага келе жатып жолдон каза тапкан жакындарын кайра мекенине жеткирем деп эбегейсиз түшүккө кабылып, чоң карыздарга батууда. Көп учурда каза болгон кишинин сөөгүн таап, таануунун өзү узакка созулуп же мүмкүн болбогон жагдайлар бар. Жакындарын жерге берүү менен алып бурушкан афгандык мигранттын окуясы. متشوی شده یعنی هر طرف دور برتک سعی میکنی غیر مرده یعنی دیگه چیزی به چشم آدم نمیاد اکثر خانواده موجود دیگه وقت 100% مطمئن شدم که نه تمام کردیم با ما رئیس پلیس صحبت کردیم که این اجناس ما بفرستی افغانستان گفت شما باید از این از جیب نبود بعد ما رفتیم اصلا مستقیم کنسولگری این اجناس مامانه گفت اجناس رو باید از جیب خود چیز کنیم منتقل کنیم ما از این توانایی زیر نداریم باز ما با فامیلای ما اینجا به تماس شدیم اینا در 13 روز 12 روز خانواده ما در هر وزارتخانه در میزدن ولی از خدا به داد اجناس ما برسیده شد که ما فقط یک کارمند ما روان میکنیم اینجا جسداتان رو تحویل بگیرن با هزینه خودتان که ما بفرستیم در افغانستان تنها یک تابوتی که ما خریدیم 280 یورو سر میکنیم همون 13 رو طول کشید که من دخترم از دست دادم حالا نصف جسد ما در ترکیه دفن شد نصفشون رو بردیم افغانستان Түз эфирде BBC Кыргыз кызматы жаңылыктарды улантабыз. Ислам мамлекети тобунун экстремисттери Фаллужа шаарында адамдарды тирүү калкан катары колдонуп жатканын Бириккен Улуттар уюму билдирди. Ирактын армиясы шаардагы позицияларды ээлегенге жакындап келатат. Шаарда камалып калган 50 миң чамалуу тургундардын абалы оор деп айтылууда. Аларга жардам жеткирүү мүмкүн болбой келет.
Египеттин бийликтери билдиргендей, франциялык кемелер жер ортолук деңизде кармаган сигналдар өткөн айда кыйраган египеттик учакка таандык болушу мүмкүн. Иликтөөчүлөр аталган сигнал издөө иштери жүрүп жаткан аймакта деңиздин түбүнөн келип жаткандыгын айтышкан. Аэробус 320 учагы Парижден Каирге баратып, деңизге кыйраган, бортунда 66 киши болгон. Жапониялык Mitsubishi Materials компаниясы экинчи дүйнөлүк согуш учурунда кулчулукта болгон миңдеген кытайлыктарга компенсация төлөп берүүгө макул болду. Учурда 3700 киши компенсация алмакчы. Алардын ар биринен кечирим сурап, $15,000 тапшырышат. Миңдеген кытайлык диссиденттер Таиландтан башпаанек табууда. Ю Янхуа Кытайда 3 жолу камакка алынгандан кийин Бангкокко качууга мажбур болгон. Ал жаңы атол аттуу кыймылдын жактоочусу. Бул кыймыл ар бир атолдун билим алууга бирдей укуктуу болушун жана өкмөт мүчөлөрүнүн жеке байлыгын ачык билдирүүсүн талап кылат. Бул жерге жетиш үчүн өмүрдү тобокелге салып, өтө татаал жолду басып өттүк. Мен абдан корктум. Таиландтын түштүгүнө кирип жатканда, мыйзамсыз адам ташыгандар бизди автобустун жүк ташуучу бөлмөсүнө отургузушту. Биз мотордун жанында тар жерде отурдук. Адам ташыгандар суу жана тамак алса болбойт деп эскерткен. Бул жака кантип келгенимди эстесем ден дароо болуп калам. Бангкок шаарына келгенде абдан кубандым. Куугунтук, зордуктан кутулдум деп ойлогом. Балдарым эми тынч жашайт деп сүйүндүм. Бизди аңдып жаткандарын билгенбиз. Бирок башында корккон жокпуз. Андан кийин бизге жакын болгон Жиаң Ейфей жана Дон Гуанпин камакка алынды. Гонконгдогу Либо дайынсыз жоголду. Биз аргасыз жашынып баштадык. Үйдөн чыкпай коркуп отурдук. Мен эшикти кулпуга илип, эч ким менен жолуккум келбей, бөлмөдө отурдум. Көчөгө чыксам кармап кетишет деп корктум. Кытай демократия жолуна түшсө экен деп үмүттөнөм. Адам укуктары тебеленбей, мыйзам так аткарылышын каалайм. Кытайга кайтып баргым келет. Демократиялык процесстерди колдогум келет. Чет өлкөдө сарсанаа болуудан башка эчтеке кыла албайм. Эми спорт жаңылыктары. Бокстагы белгилүү атлеттер, алардын арасында мурунку дүйнөлүк чемпион Карл Франктан профессионал мушкелердин Олимпиадага катышуусу тууралуу чечимди сындап чыгышты. Спорттун жетекчилиги эрежени өзгөртүүнү колдоп добуш берген. Эми дүйнөлүк чемпиондор 2 айда өтүүчү иш-чарада Олимпиадага жолдомо алып, улуттук командага кирүүгө аракет кыла алат. Теннисте Серена Уильямс Франция ачык чемпионатында чейрек финалга өттү, ал эми бир тууганы Венас жарыштан чыгып калды. Новак Джокович 4-чү Олимпиадагы беттеште испаниялык Роберто Батиста Агутту жеңип алды, кече биринчи сетте ага утулган эле. Дүйнөлүк экинчи ракетка Энди Мари болсо Франциялык Ричард Гаскетти жеңип алды. Златан Ибрагимович Малма клубуна келбей тургандыгын билдирди. Швецияда лигада ойноо мен үчүн өтө эле, мен андан бир тойлы кыйынмын дегендей кылды. 34 жаштагы чабуулчу Манчестер Юнайтедке же Кытайга барышы мүмкүн дешүүдө. Кай жака барарымды жакында билдирем, деди футболчу. Жаңылыктардын соңунда Британияда Батыш Мидландтагы университетке берилген кытайлык идиш Гонконгдо өткөн аукциондо 3 миллион фунт стерлингге сатылды. Буга чейин аталган идиш шкафта эле турчу экен, кокусунан сынып калбаганына шүгүр. Ал экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Стаффордшайр университетине тапшырылган эски буюмдар арасында болгон. Бул идиш 1425-жылы жасалган. Сиздин шкафта мындай идиш жок бекен, карап көрүңүз. Интернет сайтыбыздан кош бойлуулук спортко тоскоол болобу же жокпу деген суроого жооп тапсаңыз болот. Дарегебиз bbc-kыргыз.com. Лондондо команданын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Алпарган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.